Маалыматта негиздемеде берип атасыздар да. 2-пунктта. Жак үй бүлө кодекси жана башка жөнүндө сөз болот, бирок долбоордо актыларга өзгөртүүлөр жок. Неге? Маалыматта берип атасыздар, ал эмнелерге өзгөртүүлөр жок экен дейсиз? үй бүлө кодексине Кандай жок? Турбайбы өзгөртүү? Закон о детях, закон о рекламе, гражданско-процессуальный кодекске киргизип атпайлыкпы өзгөртүүлөрдү? Бул жерде эч кандай социалдык, экономикалык, укуктук кесепет келтирилбейт деп толук ноль таасир менен берип атасыздар да. Ооба. И Ноль көрсөткүчтү берип атасыздар. сиз мыйзамдын маңызына караңыз да. Это справка обоснования, в которой инициатор проекта закона дает широкую формулировку и широкое описание, для чего этот закон предусматривается. Сиз маселенин тоготер маңыздуу жеринде закон о детях, закон о рекламе, гражданско-процессуальный кодекс, соответствующие статьи. Ошонун алкагында сөз кылсак абдан туура болот эле. Бул жерде ноль көрсөткүч менен берип атасыздар, бирок бул реалдуу эмес деп атам. Анткени соттук, эмгек, жарнама, практикалык сөзсүз аларга сөзсүз таасир тиет ал жерде. Бул жакта ноль көрсөткүч деп маалыматта берип атат. Ошону эле берип атам мен. Ноль көрсөткүчтү эмне берип атты? Келиңизчи, көрөлүчү. Мен үчүн да кызык болуп атат. Ошону жакшы көрүп койсоңуз жакшы болот экен. Так, айтсаңыз кое туруңуз. Азыр кайсы жеринде турат ноль көрсөткүч деп? Кайсы жеринде? Маалымат негиздеме. Маалымат негиздеме эки чоң форматта Times New Roman'дын 14-ші шрифт менен жазылган. Так жерин көрсөтүп коюңузчу. Кайсы жери? Баяндоо бөлүгүндөбү же социалдык, экономикалык, укуктук коргоочулук экспертизалары боюнча? Анда мыйзам долбооруңуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү менен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзамендемесин окуй тургандай, сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп калдыңызбы? Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселен Медер Кубанович, сөз кылалы. Сиз окуйлу деп атасыз. Жөнүңүздү сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демилгечисиз. Биз мыйзамга өзүбүздүн конституцияларыбызды беребиз деп атабыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизмди сиз кылып атасыз. Медер Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факты менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз анда, окубасаңыз, анда окуңуз. Сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу деп едиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окуйсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону. Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин тоготер жерин кылсак, куру блогерликти тыштасак, бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк, ийне жибине болор болбос маанеге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузу. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли, макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйгарым укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам талкууланып атканда мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөчү азыр. Эми мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле. Бири-бириңерге комитеттен эми Медер Кубанович, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайлы. Жолдош Медер Кубанович, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр маалымат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалыматты окуйын дедиңиз.
Келиңиз окуйлу дедиңиз, өзүңүз айтып атасыз. Анда окуңуз дедим маалымат. Маалыматта чөткө жазылып турат. 3-чү бөлүгүндө. Бул жерде жазып атат. Ошол жерде көрсөткүчтөр эч кандай таасирлер 0 деп атат. Ошону айтып атам мен. Ошондо мыйзам долбоорунун автору катары келгенден кийин мага бул жерде юридикалык жанагындай маселени катуу белгилеп атасыз үтүрүү точкасына чейин. Бирок өзүңүздүн ошол алып келген мыйзам долбооруңузду окуп коюңуз деген эле сөздү айтып атам. Бул жерде көрсөткүч 0 деп атат. Кантип таасир этпейт? Таасир этет. Төмөнкү жагдайларда, төмөнкү факторлорго таасир этет деп мен сунушумду айтып атам. Ошону эле эске алып койгула деп атам. Бул жерде эч кандай маселе жаратыштын кереги жок. Рахмат. Урматтуу туугандар, эми бири-бирибизге эскертүү бербесек, арабызда прокурор жок болсо керек. А биз в роли подсудимого эмеспиз соттук процессте. Давайте все в рамках юридических норм, процедур, указанных в регламенте Жогорку Кеңеши. Наши двери всегда открыты. Улук Мырза, келиңиз,